Баткен шаары 1999 жылы облус борбор болуп, райондук маанидеги шаар макамы берилген. 2008 жылы гана облустук макам алып, инфра түзүмүнө маани бериле баштаган. Ага чейин Ош облусунун карамагындагы кыштак болуп турган. Тургундар өлчөп берген чектен ашып, көчө тарапка дубалдарын кала берсе турак жайларында куруп алышкан. Эми болсо мыйзамсыз ээлеп алган жерлерди бошотуу талабы коюлууда. Биз мына жол курууда, таза суу линияларын тартууда, тротуарларды курууда, электр жарыткыч система каражаттарын орнотууда аябай ушундай шаар калкынын, шаардын жашоочуларынын ошол кызыл сызыктан ашып тосмо тосуп алгандары биздин иштерибизге, иш чараларыбызды долбоорлоду ишке ашырууга өтө терс таасирин тийгизип атат. Шаар тургуну Алибай Кадыровдун куроосу да белгиленген чектен чыгып кеткен. Ал жашаган Нуриев көчөсүндөгү кошуналары да кызыл сызыктан чыгып, жол тарып калган. Мыйзам боюнча жолдун кеңдиги маанисине жараша 12 метрден 40 метрге чейин болот. Жергиликтүү бийликтин аракетин колдоп, ашыкча чыккан курулуштарын буза турган болду. Өтө жакшы болот. Себеби биздин мурдагы неме боюнча чыгып кеткен дубалдарыбызды алабыз. Өкмөттүн өлчөп берген жериге коюп, көчөлөрдү кеңиртип, тротуар кылып, элге жакшы, келечекке жакшы, балдарыбызга өтө жакшы болот. Биз киребиз, эгер кир десе киребиз, буз десе бузабыз. Өкмөттүн айтканыга макулбуз. Жөн эле ошо өкмөт берген жерде мекой бир аттан болсо ham бир карыш болсо ham чыгып алганбыз. Мен коргончум мынабу решеткалары чыккан да биче. Кичине чыккан. Анан эми аласыңар да. Биз ham күндүнө жашашыбыз керек. Тротуар болуш керек. Манайте керек болсо мана шөйткө бир площадка, балдарга площадка болуш керек. Манайте балдар ойнойт, элди машина келет, жүрөгүң чыгат тапырап. Мая ичи Баткен шаарындагы жалпы узундугу 6 чакырым болгон 4 көчө кеңейтилет. Жакынкы күндөрү шаардык бийлик тарабынан тендер жарыяланып, көчөлөрдүн эки тарабына тротуар куруу каралган. Учурда адистер белгилерди коюшууда. Талапка баш ийбеген тургундардын тосмолору сүрдүрүлөт. Бул иштер башка көчөлөрдө да улантылаарын жергиликтүү бийликтен билдиришти. Көчө кеңейтүү иштери токтобойт. Мындан кийин дагы бул кеңейтүү иштерин кызуу күчөтүлгөн тартипте алып барабыз. Биздин шаардын инфраструктурасын жакшыртуудагы эң стратегиялуу пландарыбыздын катарына киргизип, ушул иштерди күчөтүлгөн тартипте алып барып атабыз. 3 жыл аралыгында Баткен шаарындагы жалпы 20 чакырымдан ашуун көчө кеңейтилген. Жакынкы жылдары шаар ичиндеги бардык көчөлөр мыйзамсыз курулуштардан бошотулат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.